Ысык-Көл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясы, энелер мектеби. Бала тарбиясы баалуу мурас. Баланын ой жүгүртүүсүнүн өсүүсү, дүйнө таанымынын кенен болушу үчүн китеп окуу өтө маанилүү. Бирок азыркы учурда балдарга китеп окутуу өтө кыйын. Анткени аларды алаксыткан нерселер көп. Мисалы, компьютердик оюндар, мультфильмдер, телефон. Бирок булардын эч бири китептин балага берген байлыгын бере албайт. Окуу адамдын билим деңгээлин жогорулатуу менен биргеликте ой жүгүртүүсүн жакшыртат, маданияттуулугун жогорулатат. Үйрөнүүнүн эң оңой каражаты болуп окуу эсептелинет. Китептин өзгөчөлүгүнө жараша окуунун ыкмаларын колдонуу окууну пайдалуу кылат. Бул үчүн окуучуларда өзгөчө кызыгуу талап кылынат. Мейли окуучу, мейли атыны, мейли окумуштуу болсун, бүгүн кечегиден дагы да көп окуганга мажбурбуз. Анткени биз технологиянын өнүккөн доорунда жашап жатабыз. Бир күнү жаңы маалымат калуу бизге чоң жоготууларды алып келе турган замандын инсандарыбыз. Баланы китеп окууга көндүрүү үчүн биринчи кезекте ата-энелер өздөрү окуш керек. Бала ата-энесинин китеп кармаганын көрбөсө окуусу келбейт. Бул үчүн төмөнкү ыкманы колдонсоңуз болот. Үй бүлөлүк китеп окуу саатын уюштуруңуз. Ал үчүн бүт үй бүлө мүчөлөрүнө ыңгайлуу бир саатты белгилеп алып, күн сайын ошол убакта китеп окуңуздар. Ар ким өзүнүн кызыгуусуна жараша китептерди тандап алса болот. Окуп бүткөндөн кийин ар ким өзү окуган китеби жөнүндө айтып берсин жана бирге талкуулагыла. Эгерде муну адатка айландырып алсаңыз, кыска убакыттын ичинде балаңыздын ой жүгүртүүсү канчалык деңгээлде өскөндүгүнө, дүйнө таанымы кеңейип, сүйлөө кебинин байый түшкөндүгүнө өзүңүз таң калбай койбойсуз. Урматтуу ата-эне, балаңыздын келечеги үчүн сиз окууңуз зарыл болгон китептерди сунуштайбыз.